негизги калктын карманган дини бар. Ошол эле мусулманчылык деп коелу. Кыргызды четинен кармай эле кимсиң десе мусулманмын дешет. Эми аны кайсы деңгээлде кармайт, ал өздөрүнүн иши. Кеп анда эмес, кеп мында. Биз кыргызчылыкты же болбосо Кыргызстанды десек, буга чейин айтып келдик. Ошо философиялык же болбосо дагы бир ишенимге байлап туруп исламга каршы коюя болот. Кыргызчылык мисалы, ой, кыргыздар ислам бул арабтын дини, арабтар гана сыйынат. Кыргыздар биз ага сыймашыбыз керек. Биздин өзүнүн көкө теңирибиз бар. Же болбосо дагы 1-10 ар ким ар кандай айта алат. Ушул шарга келгенде коомчулукта түшүнбөстүктөр бар. Мисалы Кыргызстан же болбосо кыргызчылык десең, динге каршы чыккан адам болосуң, же болбосо бисмилля деп кое турган болсоң, же болбосо Аллах деген сөздү айтып койсоң, сен кыргыз эмессиң. Сен араб кулсуң. Ушул сыяктуу коомдо тирешүү бар. Мындай түшүнбөстүк деп коеюн. Бул шартка келгенде Кыргызстанды кандай жолдорду сунуштайсыздар? Бул жагга келгенде мен сунуштабай эле, мен жөн эле ишимди эле айтып берейинчи. Ушул айтып аткан маселелерди биз байкап атабыз коомдо. Бирок биздин программага келгенде ошол эле диний көз караштагылар, башка көз караштагылар бияктан тирешүү таппайт. Тескерисинче түшүнүп алгандан кийин, ой, бунун бири-бирине эч карама каршылыгы жок турбайбы деген чечимге келет экен. Мен муну бир сөз менен айтып атам. Далил катары айтыш үчүн мен ушундай сабакты жана мамлекеттик мекемелерге көп шакырышат. Мен сабак бергенде, эми ал жерде түшүнүп атасыңар, мамлекеттик мекемеде демек орто муунтун өкүлдөрү. Мындай дүйнө таанымы калыптанып, көз карашы, жашоого болгон негизи түптөлгөн, мындай бир өзүнүн багыты, баалуулуктары калыптанган кишилер да көбүнесе. Ал жерде диний көз караштагылар да бар. Ал жерде таптакыр атеисттик көз караштагылар бар. Ал жерде тескерисинче жалаң кыргыз деп жана айткандай, же теңирчилик деп атайбы, же кандай айта алса да, ушундай гана болуш керек деген багыттагы, ар кандай багыттагы адамдар биздин программага келип катышып аралашкандан кийин бири-бири менен түшүнгөнгө чейин жетишет. Себеби биз каршылыкты эмес, биз түшүнүүгө негиздейбиз. Анан мисалы ошол эле диний бир кайсы бир өзгөчөлүктөрдү биз кыргыздын дүйнө таанымы аркылуу, кыргыздын көз карашы менен түшүнгөнгө аракет кылабыз. Анан кыргыздын асыл нарктарын, салттарын биз тереңирээк мынтип ачып келгенде ошол эле дин өкүлдөрү айтат, бундай эч бир жаман нерсе жок экен деп кайра өздөрү мойнуна алышат. Маселе, биз ошол өзүбүздүн ким экенибизди, биздин наркыбызды, биздин салтыбызды, биздин үрп-адатыбыздын тереңин, философиясын түшүнбөсөк, ошону түшүнбөгөндүктөн улам кайра келип туруп өзүбүз чанып атпайбызбы? Кайра кыргыз өзү. Биринчиден, бир да араб келип, ой, кыргызың момундай деп айтпайт. Кыргыз өзү айтат. Ой, кыргыз мусулман гана болуш керек дейт деп болду. Кыргыздын салтын карап туруп, бул эскичилик, бул ширик, бул тигиндей мындай деп туруп, кыргыз баласы айтат ал. Мусулманмын десе де, бирок кыргыз айтып атпайбы? Ошол кыргыз жигит болобу ким болбосун, эгерде кыргыздын тарыхын, санжырасын, ошол маданиятын, наркын тереңинен түшүнсө, антип айтпайт. Исламга каршы келбейт анткени. Келбейт. Себеби мен баштан өткөн тажрыйбасынан көрдүк, ошондой кишилер кайра келип туруп, мындайча айтканда көзү ачылат дебизби, же көз карашы кеңейеби, же дүйнө таанымы кеңейет дагы, анан түшүнүү менен мамиле кыла баштайт. Тескерисинче. Маселенин баары ошондо. Биздин программабыздын эң бир өзөктүү маселеси, биз каршылашууга эч багыттабайбыз. Тескерисинче биз түшүнүүгө келгенге аракет кылабыз. Ошол негизди карманып туруп, биз сабак, семинар, лекция өткөндө ошондой ар кандай көз караштагы түшүнбөстүктүн негизинде келген суроолорго биз жоопту ошолор гана түшүнгөндөй эмес, жалпы түшүнгөндөй кылып ачып бергенде, мисалы дин өкүлүнүн суроосуна, өзүнүн кызыкчылыгында койчу, же диндин кызыкчылыгында суроосуна биз жооп бергенде, мисалы ошол эле улутчулбуз деп эсептегендер ошол жерден өзүнө да тиешелүү жооп табат дагы, бири-бири менен түшүнө баштайт. Маселе ошондо.